партиялык система өнүгүп атат. Кантип өнүгөт? Өнүккөн жок. Мынакей жөнөкөй эле мисал келтирейин. Өнүгүү прогресс партиясынын мүчөсү Мирлан Бакиров барып алып мекени Кыргызстандын лидери болуп алды. СДПКнын мүчөсү болуп депутат болгон Жанар Акаев ата мекенин лидери болуп алды. Ата мекенин фракция лидери Замандаштын мүчөсү болуп алды. Мындай көчүп конгон талапкерлер менен кантип биз мамлекетти оңдойбуз? Бул деген негизи эле партиялык система, бизди талкуулоочу система. Эгерде программа болсо, ар бир партия туруктуу өзүнүн программасын, идеологиясын өмүр бою ишке ашырмак. А иш жүзүндө кандай? Иш жүзүндө эптеп эле мандат алыш керек. Ал сиз партиянын бүт азыркы депутаттар бар, убагында СДПКнын мүчөсү болчу. СДПК артынан кеттиби? Бийликтин партиясына качты. Эң башынан айтканда, алга Кыргызстан, эң биринчи алга Кыргызстан чөгүп баратканда Ак жолго катышты. Ак жол чөгүп баратканда СДПК катышты. Эми СДПК чөгүп баратканда мекенин Кыргызстан, биримди Кыргызстан партияларына катышты. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген саткын, сойкулукту билдирет. Бул жанагы келемиш кандай да? Келемиш чычкан, билесиздер. Кайсы ыңгайлуу жакка кире качат. Биздикилер ошондой болот. Ошондой өзүнүн кызыкчылыгын, бийликти гана, мандатты гана ойлогон депутаттар менен биз эч качан мамлекетти кура албайбыз. Бул олигархиялык, мафиялык, саткын парламент келатат. Биз буга баарына каршы добуш берүү аркылуу булардыга моралдык жоопкерчиликке тартабыз. Эгерде баарына каршы Кудай буйруп биринчи орунга жетсек, биз булардын моралдык силерге эл ишенмегенин билдиребиз. Ошондуктан урматтуу шайлоочулар, баарына каршы добуш берүүгө чакырам. Экинчиден, мен баардык саясатчыларга, интеллигент өкүлдөрүнө кайрылат элем. Мынакей өзүңүздөр билгенде баарына каршыга мына Сымык Бейшекеев, интеллигент өкүлдөрү, акындар, ал туткучуса баарына каршы ойнайт. Бул деген сөз биз баардык партиялардын шайлоого катышпаган лидерлерин так позицияларын билдирүүгө чакырат элем. Мисалы, Бакыт Төрөбаев айтыш керек, же баарына каршыга добуш берет, же кайсыл партияны тандайт, же такыр эле шайлоого барбайбы. Ар бир партия интеллигент өкүлдөрү, ар бир саясатта жүргөн коомдук активисттер өздөрүнүн позициясын айтыш керек. Же мен баарына каршы добуш берем, же мен бул партияга добуш берем, же мен такыр эле шайлоого барбайм деп. Мисалы үчүн мынакей Акылбек Жапаров болуп, Каныбек Иманалиев болуп, бир партияга барып катышпай калды. Алар позициясын айтты, кимге шайлайт. Кулов айтсын позициясын, Текебаев айтсын, Бабанов айтсын, шайлоого катышкан жок. Бирок кайсы партия тандарын айтыш керек. Азыркы учурда мамлекеттин тагдыры чечилип жатканда баарынын башын кумга салып турган болбойт. Ошондуктан биз негизи эле конституциялык реформа үчүн курултай системасын мен жеке өзүм атыман айтып кетсем орнош керек. Анткени курултай бул иштей албаган бийликти кетирүү механизми. Биз конституцияда бийликти шайлоо механизми берип, кайра кетирүү механизмин алган жокпуз. Чалажан бийлик берип койгонбуз. Мен азыр дагы бир-эки токтоло кетчү. Эмне үчүн бул нерсени деп атам? Мына кен байлыктар маселеси. Бир да партия биз ошол мына жер үй маселесин көтөрүп жүргөндө бир унчуккан эмес. Канча партияга жалдырат? Бул позицияңарды билдирип койгула. Кен байлыктар боюнча мына Чаткалда, Кумтөр тытып атат чет мамлекет компаниялар. Бир да айткан эмес. Шайлоодо эптеп эле элдин башын айландырып добуш алып, кайра эле бийликтин узурпацияларына жол ачыш керек. Эми дагы айтып кетейин. Биз Кыргызда негизи эле тарыхта эки чоң нерсе бар да. Бийлик анан байлык деген система. А конституцияда бийликтин да эсел, байлыктын да эсел. Туурабы? А иш жүзүндө бийликти 30 жылдан бери президентте бир саясий уч топ, саясий партиялар узурпациялап алган, менчиктештирип алган, ошо элдин белигин тартып алышкан. Ал эми байлыкты болсо чет мамлекеттик компаниялар казып, талкалап алып кетип жатат. Эч ким унчукпайт. 30 жылдан бери. Дүйнөдө кеминде 51% алтын мамлекеттик болот. А бизде 400ге жакын алтын лицензиясы бар. Тилекке каршы ошолордун биринде да мамлекеттин үлүшү жок. Кытайлык компаниялар, түрк компаниялары, россиялык компаниялар ит бекер алып кетип атат. Эмне үчүн бул боюнча бир да партия оюн айтпайт? Ошондуктан мен 16 партияга тең каршымын. Бир дагы партия ушул кен байлыктарды ачык аягына чейин турган эмес, баарын жаап жашып келген. Мен канча чыркылдадым, камалып атабыз, кугунтук жеп атабыз, бири да унчуккан эмес. Ошондуктан мен 16 партияга тең каршымын. Элди да ошол нерсеге чакырам.